Рахмат, Мирбек Иманкадырович. Негизи кесиптештерим берген суроолорундай негиздүү болуп атат. Анткени деген ушул кабыл алынып аткан долбоор макулдашууларга комитеттен ратификациялар өтүп атат. Көп нерселерге биз 3 окууда колдоп берип атабыз. Бирок кийин натыйжасы кандай болуп калып атат? Кыргызстанга чын эле пайдасы тийип атабы? Анан бул долбоордун алкагында деген жок дегенде бир 2-3 жылда натыйжа кандай болот? Биякта биз онлайн окуп жаткан айымдарыбызга деле ушул маселелер боюнча бир тереңдеп ойлонуп көрүңүздөр. Анткени деген биз сыртка чыкканда элдер кайрылып сурап атышат. Ошентип колдоп берип атасыңар, баарыңар кол көтөрүп колдоп берип атасыңар, натыйжасы кандай? Мен буну эмнеге айтып атам? Мирбек Иманкадырович, биз деген энергетика жана билим берүү жаатында деген комиссияларды, рабочий группаларды түзүп, кабыл алынган, ратификацияланган долбоорлор боюнча бир иштеп, ошонун көзөмөлгө алып, натыйжалары кандай болуп атат дегенге комитет менен иштеп чыгайлы деп атабыз да. Анан ошол жактан кийин мүмкүн биз эң орчундуу ушул айыл чарба министрлигинде биз комитеттен өткөрүлгөн ратификацияланган макулдашуулар, анан ошол мыйзамдар боюнча дагы мүмкүн бир жолугуп биз да рабочий группаны түзөлү деп кесиптештерден сунуштар келип атат. Ошондуктан бул суроолор берилип атат сиздерге.